Ovada London BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. Президент Трамп Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп тааныгандан кийин палестиналыктар менен Израиль армиясы кагылышып, бир адам мерт кетти, жүздөгөндөр жаракат алды. Туристтер көп барган Кейптаун шаары кургакчылыкка учурап, шаарда сууга чектөө коюлду. Бул аптанын клик берүүсүндө Мона Лиза ДНК оригами аттуу ыкманын жардамы менен жасалганы жөнүндө айтып беребиз. Израиль армиясы билдиргендей, президент Трамптын Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп таануу чечимине каршы чыгып, палестиналыктар Газа менен Иордандын батышындагы басып алынган аймактарда жалпысынан 30 чакты шаарда нааразылык акциясын өткөрүштү. Рамала, Вифлеем, Хеброн шаарларында элди таркатуу үчүн Израиль полициясы ок чыгарды. Бир киши каза таап, көптөгөндөр жеңил жаракат алганы кабарланууда. Палестиналыктар үчүн бул нааразылык билдирүү күнү. Иордандын батыш жээгиндеги Вифлеем шаарында эртең менен эле кагылышуулар башталган. Израилдик жокерлер көз ачыштырган газ менен атып, палестиналыктар таш ыргытып жатты. Иерусалимдин эски бөлүгүндө израилдиктер коопсуздукту күчөттү. Палестиналыктар түшкү намазга чогулушкан. Андан соң эски шаардагы Ал-Акса мечитинин айланасында да кагылышуулар болду. Эски Иерусалимдин дарбазасы тушунда дагы каршылык акциясы өттү. Бирок булар мурунку кризис учурларына салыштырмалуу чаканыраак болду. Иордан батышындагы басып алынган жерлерде жана Газада бир нече жерде кагылышуулар болду. Палестиналык Кызыл Айчык уюму жүздөгөн кишилер жаракат алганын кабарлады. Палестиналыктар Иерусалимди Израилдин борбору деп атаган президент Трамп чектен чыгып кетти деп санашат. Трамптын бул чечими башка лидерлердин дагы жүзүн ачты. Анын минтип айтканы аймакты зомбулукка түртөт. Иерусалим дүйнөдөгү бардык мусулмандарга таандык. Ал Трамптыкы эмес, жөөттөрдүкү эмес, дейт палестиналыктар. Президенттин өзү болсо Ак үйдө башкача сүйлөдү. Well, I know for a fact there are a lot of happy people in this room. Бул жерде көп киши бактылуу болуп отурганын билем, деди ал. Жөөттөрдүн Ханука майрамын бир апта эртерээк белгилеген президент Трамп Иерусалим маселесине кийлигишип, белек тартуулагандай болду. Майрамыңар менен бул өзгөчө Ханука болду, деди ал. Эгерде Иерусалим тегерегинде зомбулуктар күч алса, президенттин жактоочулары эрдик деп жаткан чечимди көпчүлүк жоопкерчиликсиз кадам деп кабылдайт. Туристтер көп барган Кейптаун шаарында бардыгы бар. 5 жылдыз отелдер, кооз жээктер жана көптөгөн клубтар иштетилет. Бирок ага суу жетишпейт. Шаар катуу кургакчылыкка кептелип, суу колдонууга чектөө коюлду. Жагдай оңолбосо, май айында шаарда такыр эле суу калбай калышы мүмкүн. Суунун орто кургап калганы кризистен кабар берет. 3 жыл мурун This Waters Gulf дамбасы 68%га толуп турган. Батыш Кейп аймагын суу менен камсыздаган негизги дамба учурда 23 гана пайыз толгон. Жагдай оңолбосо Кейптаун шаары май айына чейин такыр эле суусуз калат дейт эксперттер. Расмийлер баалуу ресурсту табуунун ар кандай жолдорун издөөдө. Учурда климат өзгөргөндөн улам 100 жылда болуп көрбөгөндөй кургакчылык каптады. Мурунку муундар мындайды көргөн эмес. Азыр суу менен камсыздоо үчүн кошумча суу алып жатабыз. Жамгыр дамбаларды толтурат дегенге ишене албайбыз. Туристтер көп келген бул шаар кургакчылыктын айынан сууну колдонууга чектөө киргизди. Айрымдар бул жагдайдан пайда табууда. Таундун тургундары кудук каздыруу тизмесине илинүү үчүн ызы чуу болуп жатат. Бул кезекти 3 жыл күтүү керек. Тизмени тескөө учурда абдан татаал болуп кеткен. 1 жыл мурун бир аспап менен казып жүрсөм, азыр алтыны колдоном. Ар бир бүлөдө бир кишиге күнүнө 87 литр суу колдонууга уруксат. Компаниялар менен мекемелердин суу колдонуусу катуу көзөмөлгө алынган.
Ашыкча пайдаланган адам айыптөлөт же суусу токтотулат. Айрымдар бул чектен ашып кетип жатышканын билет. Мисалы ачык көрүнгүсү келбеген бул киши сууну чектесе кирешесиз калат. Бул унаа жуугуч жайды жаптыра албайбыз. Анткени бизге киреше алып келген жалгыз эле ушул калды. Суу болбосо машиналарды жууй албайбыз. Демек үйгө нан таап кете албайм. Суунун жаңы булактарын табуу үчүн жаңы технология колдонулат. Бирок буга акча керек. Дамбага суу толгуча башка долбоорлорду иштетүү үчүн расмийлер $294 миллион табышы керек. Азырынча тургундар суу топтоонун ар бир мүмкүнчүлүгүн колдонот. Кезекте сааттап турууга туура келет, бирок ар бир тамчы саналат. Сиз көрүп жаткан BBC. Эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Бир нече айга созулган татаал сүйлөшүүлөрдөн соң Brexit боюнча жылыш жасалды. Европа комиссиясы жетиштүү прогресс болгонун билдирди. Тараптар Ирландия менен чек ара, Британиянын финансылык милдеттери жана бул өлкөдө жашаган европалык жарандардын укуктары боюнча макулдашты. Эми Британия менен Европанын келечектеги мамилелери аныктоого өтүшөт. Соңку 4 сезондо баасы кескин өсүп кеткен биткоин аттуу электрондук валюта Азиядагы бүгүнкү соодада наркынын 12% жоготту. Биткоин эч бир өкмөт көзөмөлдөгөн дүйнөдөгү эң биринчи криптовалюта деп эсептелет. Учурда бир биткоин $15,000 турат. Бирок эксперттер анын баасы инфляция болуп, бара-бара жок болуп кетет деген коркунучту талкуулоду. Бүгүн жума күнү, демек кезек клик берүүбүзгө келди. Технологиядагы жаңы ачылыштарды жана табылгаларды айтып беребиз. Nissan Японияда айдоочусу жок робот таксилерди чыгарарын жар салды. Nissan Leaf деп аталган унааны атайын программа аркылуу чакырып алса болот. Унаа март айында Токиодо сынала баштайт. Өзү жүргөн унаа 2020-жылкы Японияда өтчү Олимпиадага даяр болот деген үмүтүн билдирди компания. Жаныбарлардын катышуусу менен кино тартуу өтө оор. Британ окумуштуулары кыймыл аракетти туураган технологиянын жардамы менен экрандагы жаныбарларды реалдуураак көрсөтүүнүн үстүнөн иштөөдө. Бат университетинин окумуштуулары инфракызыл жарыкты колдонуп, түрдүү жаныбарлардын кыймыл аракетин жаздырып алган. Актерлор ал кыймылдарды туура ойногон соң, ал кыймылдар экранга графика түрүндө көчүрүлөт. ДНК Ригма аттуу жабдыктын жардамы менен Мона Лиза сүрөтү микроскопиялык өлчөмдө кайрадан жасалды. Леонардо да Винчинин сүрөтүнүн өтө кичинекей көчүрмөсү микроб менен тең. Бул ыкма аркылуу узун ДНКны ар кандай калыпта бүктөсө болот. Ошондой эле тыгыз схемаларды же татаал органикалык материалдарды курууда жардам берет. Эми спорт. Реал Мадридтин чабуулчусу Криштиано Роналдо 5-чи жолу дүйнөнүн эң мыкты футболчусу деген наамга ээ болду. Португалиялык оюнчу жогорку даражадагы Баллон d'Or сыйлыгын 2 жыл катары менен алууда. Ал өз командасы үчүн 25 гол киргизип, Чемпиондор лигасында жеңишке жеткирген. Мыкты деген наам боюнча ага Лионель Месси тең келет. Арсенал 6-0 эсебинде Бате Борисов командасын жеңип алгандан кийин Джак Уилшер жана Тио Уолкотт команданын биринчи курамында болобуз деп үмүттөнүүдө. Экөө тең мыкты ойноду. Арсенал кийинки айлампага өткөн. Ал эми андан чыгып калса да Эвертон 3-0 эсебинде Аполлон Лимассол командасын утуп алды. Жаңылыктардын соңунда Крисмас майрамы маалында ичибалы унаа айдоо чоң көйгөй. Бир полиция бөлүмү оюнчуктар менен балатыны иш максатында жакшы колдонууда. Дербишир полициясы лего жана машина оюнчуктарын колдонуп түстүү видео тарткан. Ал жол кырсыктардын санын кыскартат деген үмүттө. Сиздер менен мен Эрмек Максутова болдум. Дем алыштарыңыздар көңүлдүү улансын.